Кандын оорулары көп. Алардын ичинен кан токтобой көп агышы менен коштолгон оору бул гемофилия деп аталат. Негизинен тукум куйт дейт адистер. Аталган оору жөнүндө жана башка сейрек кездешүүчү оорулар жөнүндө бүгүнкү чыгарылышыбызда кенен маалымат айтылат. Саламатсыздарбы? Бул ден соолук программасы ЛТР каналында түз эфирде, аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, программа учурунда байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номер. Анда студиябызга келген конокту мен сиздерге тааныштырсам. Жаркынай Өмүрзакова Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын гематология бөлүмүнүн дарыгер гематологу. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгачкы суроо, дал мына ушул сейрек кездешүүчү оорулар булар кайсылар? Кенен токтолуп кетсеңиз. Бул кан системасындагы сейрек кездешүүчү оорулар аябай көп. Бул азыр бирден бирки чоң проблемаларды, башкача айтканда маселелерди жаратып келген ошол кандын уюу системасынын бузулуусу, гемофилия оорусу, тукумгуучу касиетке, ошондой эле ак кан оорулары бул сейрек кездешүүчү кан ооруларына келет. Андан сырткары кандын ийрип кетүүсү, башкача айтканда гемолитикалык анемиялар бар. Маркиафавы Микелинин оорусу, ошондой эле кандагы уютуу системасынын бузулуусундагы дагы бир кооптуу оору тромбоцитопениялык пурпуралар бар. Булар бардыгы негизинен сейрек кездешүүчү ооруларга кирет. Жакшы, бүгүнкү күндө эл арасында көп кезигип жаткан бул сейрек кездешүүчү кандын оорулары кайсыл? Азыр бул гемофилияга токтолсок, бул эмнеге маселе жаратат? Себеби бул оору менен жаңы төрөлгөн малдан эле байкалып, анан бул баланын өөрчүсүндөгү бир кооптуу маселелерди жаратканы үчүн ошол гемофилия оорусуна токтолсок деген ойдомун. Бул гемофилия бул кандын уюусунун бузулуусу деп аталат. Бул тукумгуйт тубаса оору болуп эсептелинет. Тукум куугандыгына байланыштуу бул бала төрөлгөндө эле ошол гемофилия оорусу менен жабыркап төрөлөт. Бул гемофилия оорусунда кандын уюусу өтө жай болот дагы, кан агуу өмүрүнө коркунуч жаратып коюшу ыктымал. Эмне себептен ошол өнөкөт илдет менен төрөлүп калат бала? Бул айтып атпаймынбы, тукумгуучулук касиетке ээ деп, бул энеден балага өтөт. Бул ошол именно X хромосомасы менен байланышкан оору болгондуктан энеден эркек уулга өтөт дагы. Бул балдарда ошол кандын уюусу бузулат. Сиздин сөзүңүзгө караганда бул илдет менен жалаң эркек балдар ооруйт. Негизинен эркек балдар. Бирок аялдар алып жүрүүчү. Аялдар алып жүрүүчү, носитель деп коет. Ошол оорунун бузулган генди аял киши алып жүрөт, андан төрөлгөн эркек балдар ооруга чалдыгат. Эгерде ошол атасы тараптан дагы гемофилия менен жабыркаган эркек баладан анын жубайы аял киши дагы носитель болсо, андан төрөлгөн кыз балдарда дагы кездешип калат бул оору. Бирок өтө сейрек кездешет. Бул гемофилия оорусу менен негизинен эркек балдар 97-98% эркек балдар ооруса, 1 же 2% аял кишиде да болуп калат. Эгер энесинде дагы, атасында дагы бул оору бар болсо. Жакшы. Негизинен мына ушул гемофилияны айттыңыз, бул тукум куйтту айтып калдыңыз да. Ал эми башка сейрек кездешүүчү оорулар кандай жаралып калат? Башка сейрек кездешүүчү оорулар булар башка бир белгисиз себептердин таасиринде пайда болуп калат. Аутоиммундук оорулар бар. Башкача айтканда, организмде бул иммунитет деген система болот, иммундук система. Ошол бүт сырттан келген бактерияларды, вирустарды, токсиндерди жок кылат. Аутоиммундук ооруларда бул тескерисинче ошол организм өзүнүн клеткаларына өзү каршы болуп коет. Башкача айтканда, ошол кызыл канга каршы, эритроцитке каршы, тромбоцитке каршы иммунитет антиген иштеп чыгат дагы, ошол адамда эритроциттер талкаланып жок болуп кетиши мүмкүн, же тромбоциттер ошентип талкаланып жок болуп кетет. Эритроциттер жок болгон учурда оор анемияга чалдыгат, тромбоцит жок болгон учурда бул ошо кандын уюу системасы бузулат. Бүт бардык жерден кан кетүү менен коштолуп, оор акыбалга келип калат бейтап. Мисалы, бала ушул кан оорулары менен төрөлүп калган учурлар болуп калды деңиз.
кантип байкаса болот ата энелери же болбосо чоңойгондо бир аз өткөндөн кийин мисалы ушундай оорулардын белгилери кандай болушу мүмкүн? Бул гемофилия оорусу боюнча бул ошол бала төрөлгөндө киндигин кескенде эле байкалат. Көбүнчө эгер оор формасы болсо ошол киндик кескенден кийин ошол балада кан токтоо болбой калат. Андан кийин бала бир аз өз алдынча отуруп, кыймыл аракетке келип, жүрмөлөй баштаганда билинет. Ал кичине бир катуураак бирдекеге урунуп калса же жыгылып түшсө ошол жеринде көгөргөн тактар пайда боло баштайт. Гематома деп коет, бул кичинекей эмес, чоң эле көгөргөн тактарга пайда болот. Андан кийин бул эркек балдар көбүнчө бизде мусулманчылыкта бул отургузулат. Ошол отургузуу учурунда да кан токтобой калып байкалган учурлар болот. Анан жеңил формалары алар уже бир аз чоңойгондон кийин тишин жулдурганда же болбосо башка бир физкультура сабагында ойноп атып жыгылып кеткенде байкалып калышы мүмкүн. Бул ошол көгөргөн тактар, бир кесилген жеринен кан уйбай агысы байкалат. Ал эми гемолитикалык анемияда бул бала саргайып кетет, сарык оорусундай эле, анан кан аябай тез деңгээлде түшө баштайт. Ошондон байкаса болот. Жакшы, анан айттыңыз да негизинен бул кан токтобойт, ошол менен байкайт деп айтып калдыңыз да. Андан башка белгилери болбойт, бул? Жок, гемофилияда ошол кан агуу токтобойт, тизелер шишип кетиши мүмкүн, урунганда көбүрөөк эми эркек бала оюн зоок болот, ал ойноп баратып буту тийип кетиши мүмкүн, ошол тийген жерлеринде шишип, тизе шишип кетет. Эгер бели менен жыгылып калса, бөйрөктөн кан кетүү болуп, сийдиктен кан аралаш чыга баштайт. Башы менен урунуп калса, ошол кадимкидей эле инсульттун клиникасы дагы болуп калышы ыктымал. Жакшы, айттыңыз да негизинен жеңил форма, оор форма депчи. Үч түрдө болот. Үч түрдө болот. Бул мына ушул түрлөрүнө да токтолуп кетсеңиз. Бул оор формасында ошол канды уютуудагы факторлор таптакыр балада жок болуп калат. Бул канды негизинен 13-15 түрдүү фактор негизинде кан уюп турат. Анан бул гемофилияда ошол 8-9 фактор жетишсиз болот. Ошол факторлордун жетишсиздигинин пайызына карата оор, орто оор жана жеңил формасы деп бөлүнөт. Эгер таптакыр ошол фактор жок болсо, бул оор формадагы гемофилия деп аталат. Бул кооптуу, бул балада тез эле ошол геморрагиялык синдромдор, башкача айтканда кан кетүү симптомдору байкалып турат. Орто оордо бир аз урунганда, катуураак жыгылып түшсө байкала баштайт. Ал эми жеңил формасында качан уже чоңоюп тиш биши алганда ошондой маалда гана байкалып калат да. Операция учурунда байкалып калышы мүмкүн. Эми ар кандай оорулар кездешип турат да баары бирчи. Негизинен мына ушул өнөкөт илдеттер бул төрөлгөндө пайда болот деп айтып калдыңыз да. Көпчүлүгү мисалы сезбей жүрүшү мүмкүн да. Анан чоңойгондо эле биз башка бир нерсени жасадык эле ошондон улам пайда болду деген кандайдыр бир шек саноолор да болот да. Мына ушинтип кайрылгандар да барбы? Кээ бирки учурда буга чейин мисалы жакшы жүргөн балам депчи. Болуп калат, айтып атпаймынбы, бул жеңил формасында көбүнчө эле чоңойгондон кийин кандын уюусу бузулуп, ошондо байкалып калып, келип анализ тапшырып, ошол сиздерде гемофилия оорусу бар экен дегенде аябай таң калган учурлар дагы болуп калат. Анан бул жалаң эле тукум кубастан кээ бир учурда спорадикалык случай деп коет. Башкача айтканда бир кандайдыр бир таасирдин негизинен бала түйүлдүк кезинде таасир этип, ошол кандын уюу системасын бузула турган ооруларга алып келген учурлар дагы болуп калат. Андай учурда энеси тараптагы эч кандай гемофилияга ооруган бала кездешпейт, атасы тараптан да кездешпейт, бирок балада пайда болуп калышы мүмкүн. Андай учурлар болуп эле келет. Жакшы, бул нерсени медицина кантип түшүндүрүп берет негизи? Кандайдыр бир себептерден дедиңиз, ошо түйүлдүк учурунда деп калдыңыз да. Эми негизинен бүт айтайын дегени мисалы түйүлдүк кезинде кандайдыр бир вирустук ооруга кабылып калды деп көп айтышат да. Болушу мүмкүн. Бул кан оорусунда эмне деп айтасыздар? Кан оорусунда деле ошол эне кошуп коюлуу учурунда бир вирустук оорулар менен ооруса, катуу стресске кабылган учур болсо деле, энесинде өзүндө бир башка бир оорулар бар болсо, ошолордун таасиринде дагы ушул нерсе пайда болуп калышы мүмкүн. Радиациялык излучение деп коет. Эми ал бизде такталган эмес, бирок ошол радиациянын таасиринде дагы ушул нерселер болуп калат. Жакшы, ооруну качан аныктап диагноз коесуздар? Же болбосо ушундай кан токтобой калганда эле гемофилия деп көрүп туруп эле диагноз коюп коесуздарбы? Жок, гемофилия деп тез эле коюлбайт. Бул гемофилияга ошол мындай
көрсөтмөлөр пайда болгондо негизинен бул атайын анализдер жасалат, кандын жалпы анализи жасалат, кандын уюу системасы текшерилет, коагулограмма деп коет. Андан сырткары ошол именно бул гемофилияга жооп берүүчү факторлорду текшерип алабыз. 8 жана 9 факторлор. Булар бизде ооруканада жасалат бардыгы. Ошол факторлордун жетишсиздиги байкалат. Коагулограммада кандын уюу минутасы аябай узарып кетет. Нормада кадимки эле оорубаган адамда кан 2 минутадан 5 минутага чейин уюп калат. А буларда ошол кандын уюусу 5 минутта 10 минутта өтсө деле уюбайт, кадимкидей агып тура берет. Ошондой атайын тесттер бар, ошолордун жардамы менен коюлат. Кандын жалпы анализи боюнча буларда эч кандай өзгөрүү болбойт. Тромбоциттер барды жогу нормада эле болот. Алардын уюу бири-бирине жабышкактыгы деле бузулбайт. Болгону ошол бул кандын уюу системасындагы фактордун жетишсиздигинен кан уюу бузулат. Бул оорунун коркунучтуулугу эмнеде? Коркунучтуулугу бул ошол кандын уюу системасы бузулганда эле кан жоготуудан адамды жогото алуу ыктымал. Айтып атпайм, бул баладай мисалы чуркап баратып башы менен жыгылып калса, баш мээсине кан куюлуп кетсе, аны токтотуу өтө кыйын. Ички органдарын жабыркап калса, бөйрөктөн кан кетип калышы мүмкүн, боорго, көк боорго кан уюп калышы мүмкүн, ичегилердин арасына кан уюп калышы мүмкүн. Жеңилирээк формаларында бул муундарга бара-бара кан уюп отуруп, муундардын иштөөсү начарлап кетет. Баягы контрактура деп коет, баланы майыптыкка алып келип коет. Ошон үчүн бул диагноз такталгандан баштап эле буларга атайын дарылоо жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндө мындай кандын сейрек кездешүүчү ооруларына кабылгандар көппү же тескерисинче азбы? Бул сейрек кездешкен деп аты айткандай эле, бул жалпы калктын санына караганда гемофилия оорусу 5000 адамга бирөө туура келиши мүмкүн, кан оорулары 20 000 адамга бир адам ооруп калуусу ыктымал. Бул эми диагностиканын жакшы өрчөгөнүнө байланыштуу, бул оорулардын акыркы мезгилдерде көбөйүүсү ошол менен шартталат. Негизинен калктын өсүүсү, диагностиканы жакшыртуусунун максатында эле булар ушул оорулардын өсүүсү байкалат. Гемофилия менен ооругандар, мисалы, оорусун аныктадыңыздар, анан ал кийинки жашоосун кандай улантат? Кантип дарылануу керек? Сиздерде ар дайым каттоодо турат да? Каттоодо турушат. Бул гемофилия оорусуна чалдыккан балдар үчүн атайын дарылар берилет. Бул ошол канды уютуучу жетпеген фактордун дарылары болот атайын. Ошолорду убагы менен алып турса, бул кадимкидей эле жашоо менен жашап жүрө берет. Болгону бир аз физикалык активность этият болуш керек. Анан ал балага өзүнө өзү жардам көрсөтүүнү үйрөтүү керек. Дары дармектер негизинен толук жетишпесе дагы бар. Биринчи жардам көрсөтүүгө берилип турат, балдарга ошол профилактикалык дарылоо деп коет. Башкача айтканда оорунун алдын алуу. Бул ошол фактордун дарылары балага жумасына бир жолу, 2 жолу, кээде 2 жумасына бир жолуга чейин сайылуусу ыктымал. Эми чоң киши бул өзүн өзү этияттап, урунбай, менде ошол оору бар эле деп ал жөнүндө уже маалыматы бар, өзүн этияттап калат. Жаш балага түшүндүрүү кыйын. Ошон үчүн алар чуркап баратып деле жыгылып калышы мүмкүн. Ойногусу келет башка балдардай эле. Ошон үчүн алардын жашоосунда чектөө болбош үчүн бул профилактикалык дозада дары берилип турушу керек. Жакшы. Кайсыл формалары, мисалы, стационарга жатып дарыланат негизи? Стационарга жатып бул качан же кезеги менен ар бир бетап эле келип жатабы? Жок, кезек менен жатпайт. Эгер профилактикалык доза ошол фактордун дарылары толук кандуу жетишип, балада бул оорунун кабылдоолору болбосо, ал стационарга жаткырылбайт. Стационарга бул ошол ички органдарына кан кетүү болгондо, бөйрөктөн кан кетүү же болбосо өтө чоң гематомалар пайда болгондо гана стационардык дарылоого алынат. Бул оорунун ошол негизги дарысы фактор деп атпайбы, 8-9 фактордун дарылары берилип, кан кетүүнүн башында, убагында сайылып калса, ал стационарга жетпей эле жакшы болуп калат. Кан уюусу токтоп, кадимкидей болуп калат. Демек, ал бала менен, эгерде бала кезинде биле турган болсо, ата-энеси дагы дайыма даяр болуш керек. Даяр болуп, негизинен ошо балага кароо өзгөчө болуш керек экен да, себептен эч ким кепилдик бере албайт. Мисалы, жаңы жолго жүргөн бала жыгылып калып, оору күчөп кетиши мүмкүн. Андан сырткары окууга барып келгенде деле, мисалы,
кайсы бир убакытка чейин көзөмөлсүз калат да. Жолдо баратып деле кандайдыр бир жыгылып калышы мүмкүн. Мына ушундай коркунучтар бар экен да. Коркунучтар бар. Булар ошон үчүн баланын жанында дайыма баягы оорусу тууралуу маалымат болушу шарт деп айтылат. Себеби ал ар бир эле адам ал бала гемофилия менен ооруганын билбейт да. Катуураак кармап койсо деле, уруп койгон жери деле, жыгылып түшкөн жери деле көгөрүп кетет. Анан биринчи жардам көрсөтүү үчүн эгер баланын жанында ошол оорусу жөнүндө маалымат болсо, бул биринчи жардам көрсөткөн адамга дагы ыңгайлуу болот. Бунда гемофилия оорусу бар экен. Демек буну кайсы ооруканага алып барыш керек, кайсы дарыны бериш керек, ошого карата ага дагы белгилүү болот да. Ата энеси үчүн дагы бул ошол ийнени кандай кылып сайыш керек, дарыны кайсы маалда бериш керек, кандай кароо керек, бүт маалыматтар берилип турат. Атайын биздин ооруканада ошол гемофиликтердин мектеби деген кабинет дагы ачылган. Эгер түшүнбөгөн суроолор болсо, барып кайрылып, кайсыл учурда кайсы балага өтүшү мүмкүн бүт маалыматтарды алса болот. Бизди кызыктырган суроо негизинен аял киши алып жүрүүчү, анан ооруган бул эркек бала да. Эмне үчүн ушуну түшүндүрүп берсеңиз дарыгер. Аял кишиде 2X хромосомасы болот, эркек кишиде бул акыркы хромосома башкача айтканда XY болуп эсептелинет. Бул оору ошол X хромосомага байланышкан оору да, сцепленный деп коет, жармашкан оору. Эркек балада бир гана X анан Y болгон үчүн энесиндеги ооруну алып жүргөн X хромосома эркек балага өтүп калат. Кызда 2X болгон үчүн бирөөсү ооруну алып жүрөт, бир X хромосома бул таза хромосома да. Ошон үчүн кыз балдар оорубай калат. Эгер ооруп калышы мүмкүн, эгер атасынан өткөн X хромосомада дагы ошол ооруну алып жүрүүчү белгилер бар болсо, анда кыз бала дагы ооруп калат. Так негизинен бул X хромосомага байланышкан үчүн эркек балдарда гана болот. Жакшы, мисалы дарысын ичсе, ошол гемофилия менен ооругандар, анан дагы эмне кылыш керек, дагы эмнелерге көңүл буруш керек, балким туура тамактануу, андан башка дагы кандайдыр бир алардын жашоосу кандай болуш керек, ушуну түшүндүрөсүздөрбү негизи? Түшүндүрүлөт, буларга дары тамыр ичине гана сайылат. Анан бул ооруда кан уюбайт, таптакыр булчуң ичине сайыла турган уколдорду албашың керек, канды суюлтуучу дарылар ичилбеш керек, ошолор боюнча да түшүндүрмө берет. Негизинен бул жашоосу кадимкидей эле улана бериши керек. Өтө көп чектөө киргизгендин да кереги жок. Болгону туура маалымат берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруш керек. Эми бул дары дармек негизинен ошол фактордун дарылары кымбат турат. Бир эле флакону бул АКШ долларын алганда $200 чейин барып калат. Бул бир союз эле. Бизге азыр негизинен гуманитардык жардамдын негизинде бул дарылар келип турат. Кээде мамлекеттик бюджеттин эсебинен алынат аябай чоң суммага. Бирок баары бир ошол бардыгына толук кандай жетишпейт. Эми бул жаңы төрөлгөн балдарга эгер гемофилиясы оору пайда болсо, ошол дарыны жумасына 2 жолуга чейин сайылуусу керек деген протоколдор бар да. Бирок бизде азыр ал программа толук кандуу иштей элек. Негизинен алдын алууга аракет кылышат. Жумасына бир жолу, бир айда бир жолу уколду бергенге аракет кылат. Чоңдордун арасында көбүрөөк качан алар уже өздөрүн байкап билип калган үчүн муундар ооруй баштаса же бир жерге жыгылып түшсө бизге барат, ошол учурда гана сайып берип турабыз. Так аларга профилактикалык дозада дары дармек жок. Демек дары дармек менен дарыланбай эле жакшы кадимкидей эле жашап жүрүшөт. Кадимкидей жашап жүрүшөт. Анан эми кан жоготуу көп боло берсе, каны азайып кетиши мүмкүн. Ошого кандын аздуулугуна карата туура витаминдүү маал-малы менен кадимкидей эле тамактанып турганы оң болот. Анан муундардагы осложнение болгондо буларда физиотерапиялык көнүгүүлөр жасалыш керек. Атайын лечебный физкультурный упражнения деп коет, ошолор бардыгы жасалып турушу керек. Алар боюнча дагы маалымат берилет. Көрүүчүлөрдөн суроо келген, бул оорудан толук сакайса болобу, балким дүйнөдө кандайдыр бир дары дармек ойлонуп табылгандыр деген суроону калтырды. Жок, азырынча бул боюнча тажрыйбалык иштер жүрүп жүрөт, бирок толук кандуу айыкпайт. Булар ошол дары дармектин негизинде эле кадимкидей толук кандуу жашайт, бирок толук 100% айыкпайт. Бул дүйнө жүзүндө эми бул генетикалык ооруларга аябай азыр басым жасап, дары дармектерин чыгарганга аракет кылып атышат.
Анан гемофилияга дагы иштелип атат деген маалыматтар бар, бирок алар азырынча дарылоого кошула элек. Жакшы, мындай дегенде суроо келген. Саламатсыздарбы, мен сиздердин катарыңыздарга азыр эле кошулдум. Негизи бул тукум кууйт деп атасыздар. Кийин пайда болушу дагы мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Ооба, тукум кубай айтып атпайм, бул идиопатиялык же спорадикалык случай деп коет. Бул эч кандай тукумунда жок туруп пайда болгон учурлар дагы кездешет. Эми бизде толук бүт генетикалык изилдөө биздин мамлекеттин территориясында жүргүзүлбөгөндүктөн кимден кайсыл жерден бузулуу кеткенин так аныктоо кыйын, бирок ошол энесинде бир түүлүк кезинде бир нерселердин таасиринен өзгөрүү болсо же болбосо боюнда бар учурунда ошол жана эле айтып кеткендей вирустук инфекциялардын, катуу стресстин таасиринде деле ошо генетикалык бузулуу байкалышы мүмкүн. Мына айтып калдыңыз да, негизиненчи бул кийин дагы ушу тукум куубай дагы пайда болуп калышы мүмкүн депчи. Анан мына ушул гемофилия менен ооругандар дейт, бул жерде жакшы жашаш үчүн дагы эмнелерге көңүл буруш керек деген дагы суроо келиптир да. Жакшы жашоо үчүн эң эле бул Мисалы, ошол гемофилиянын бул кан оорунун бир түрү болуп атпайбы? Муну менен коштолгон дагы башка бир кан оорусуна кабылып калышы да мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? кабылып калышы мүмкүн. Бул гемофилия менен ооруган буга чейинки чоң бейтаптардын арасында ошол фактордун жетишсиздигинен буларга плазма куюлуп келген да. Кандын сары суусу ошол канды токтотуу максатында плазма, криопреципитат деген кандын компоненттери куюлган. Ошолордун дан аркылуу вирустук гепатиттер жуккан учурлар пайда болгон. Бул гемофилия оорусунан сырткары бул бейтаптарга ошол кандын компоненттери аркылуу башка оорулар да жугуп калышы ыктымал. Азыр бул бейтаптарга плазма негизинен куюлбай эле калды. Ошол фактор дары дармек бар болгону үчүн кандын туура уюшуна ошол куюлуучу плазма азырынча куюлбайт. Анан азыр аябай жакшы текшерүүдөн өтүп атат плазма. Булар толук кандуу, таза деп ишенимдүү берип, анан ошол негизинде куюлат. Демек, сиздер ошол кандын плазмасын да куят экенсиздер да? Кандын плазмасы куюлуп келген. Ал кайсы учурда ошол бейтаптагы кандын агуусун токтотуу максатында ошол 8-9 факторлордун дарылары жетишсиздик учурда жана ошондой эле ингибиторный форма деп коет. Бул ошол гемофилиянын факторлору жетишсиз, бирок дарыларына эч кандай эффект болбогон учурлар болот. Ошол учурда кандын плазмасы куюлат. Криопреципитат деп коет. Бул дагы ошол кандан жасалган кандын компоненти болуп эсептелинет. Ал дагы гемофилияларга куюлат. Аны кан борбор даярдап берет бизде Ош шаарында. Негизинен гемофилияга чалдыккан бейтаптарга ал бекер берилет. Жакшы. Негизинен жаш балдарга кайсы куракка чейин ушул акысыз дарылануу мүмкүн бүгүнкү күндө? Бул гемофилия оорусу менен бул толук эле акысыз дарыланышат. Чоңдор дагы? Чоңдор дагы акысыз дарыланат. Булар оорусуна байланыштуу атайын бардык төлөмдөрдөн бошотулган. 5 жашка чейин андай деп бөлүнбөйт. Гемофилия оорусу такталгандан кийин ал ооруканага ошол өзүнүн оорусу боюнча жатса бекер дарыланат. Мындай оору менен ооругандар, мисалы, эркек кишилер ооруйт деп атпайсызбы? Үйлөнсө болобу? Үйлөнсө болот. Ал ооруган эркек балдары оорубайт, дене сак төрөлөт. А бирок кыздары ошол генди алып жүрүүчү носитель болуп калат. Ал ошол ооруган эркек баланын уул неберелеринде ошол оору байкалышы мүмкүн. Бирок анын өзүнүн эркек балдарында ал оору болбойт. Сак төрөлөт. Мына, чындыгында кызык, аял киши алып жүрүүчү кийин эле эркек бала ооруйт. Анан ооруган эркек баладан дени сак бала төрөлөт дагы, анан тескерисинче бул кыздар ооруп калат экен, Кыздары носитель болот, алып жүрүүчү. Бирок Бирок ошол кыздан төрөлгөн эркек балада 50%-га чейин ошол оору байкалат, болуп калат. Ошол бул наследственность, тукум куучулук канчалык деңгээлде чиелишкен сурап келгенибизде көбүнчө таятасында бар эле, тага журтунда бар эле деген нерселер болуп калат да. Мисалы, бул нерсени, мисалы, ошол гемофилия менен ооруган кишиден дени сак бала
төрөлүп, мисалы кыздарына өтпөш үчүн кандайдыр бир аракеттер көрүлүүдө? Мисалы бүгүнкү күндө медицина деле бир ордунда турбайт. Сиздер деле чет жактарга чыгып, кандайдыр бир жакшы бир ачылыштарга да күбө болуп келесиздер дегендей. Эгер ошол кыз бала өзүнүн ошол генди алып жүрүүчү наситил экенин билсе, ал кош бойлуу учурунда ошол генетикалык текшерүүдөн өтсө болот. Бул азырынча бизде Кыргызстанда жасалбайт, бирок Россия мамлекетине же башка өнүккөн мамлекеттерге барып жасатса да болот. Ошол түйүлдүктө бул оору барбы жокпу, кичинекей срогунда эле билсе болот. Кыз балдардан төрөлгөн кыз балдар кээде носитель болуп калат, а кээде так сак төрөлөт. Эркек балдар дагы ошол 50% сак төрөлөт, 50% оорукчан болуп калышы ыктымал. Ошон үчүн генетикалык анализ жүргүзүлөт кош бойлуу учурунда. Жакшы. Бир аздан соң маегибизге кайрылып келебиз. Негизинен адистер айтышат, көптөгөн оорулардын алдын алыш үчүн биз туура тамактанышыбыз керек. Тамак аш рациондо сөзсүз түрдө мөмө жемиштер, жашылча жер жемиштер болуш керек дейт. Мына ушул туурасында кийинки видео материалга көңүл буруңуздар. Жана кыш күз мезгилинин келиши менен көп ооруп баштайбыз. Буга жол бербеш үчүн тезинен иммунитетти көтөрүү зарыл. Белгилүү болгондо иммунитет бул организмди бөтөн бактериялардан, вирустардан жана башкалардан коргой турган табигый реакция. Эгер адамдын иммунитети төрөлгөндөн күчтүү болсо, ал ар кандай жугуштуу ооруларга туруштук бере алат. Бирок тубасадан тышкары жасалма жол менен алынган иммунитет да болот. Буга байланыштуу оорубай, дайыма сак саламат жүрүү үчүн адамдар иммунитетин чыңдашы зарыл. Анда эмесе келиңиз иммунитетти чыңдоонун бир нече факторлоруна токтолуп өтөлү. Биринчи фактор бул тынч уйку. Чоңдордун иммунитетине уйкунун таасири канчалык экенин көптөр эле биле бербесе керек. Ошондуктан күндүн режимин ыраттуулукка карманып, уйку үчүн суткасына 6-8 саат бөлүү шарт. Жакшы уйку клеткалардын жаңылануусуна, алардын регенерация процессин тездетет. Бул өз кезегинде иммундук системаны чыңдап, балдардын ошондой эле чоңдордун иммунитетин бекемдейт. Ал эми экинчи фактор бул стресс. Стресс бул жөн гана эмоция эмес, анын ден соолукка таасири бар. Организмден керектүү ресурстарды тартып алып, иммунитеттин кескин төмөндөшүнө алып келет. Ошондуктан ашыкча ачуу келтирбестен татаал жагдайлардан чыгууга үйрөнүү керек. Стресстин жоктугу сиздин иммунитеттин жогорулашынын мыкты каражаты. Фактор бул туура тамактануу. Туура тамактануу саламаттыкка зор таасирин берет. Ошондуктан бүгүндөн тарта тамактанууга өтүүгө чакырабыз. Бул иммунитетти көтөрүүнүн, жүрөк кан тамыр системасын колдоонунун жана күч кубатты арттыруунун жакшы жолу. Туура тамактанууда жашылча жемиштер, витаминдүү азыктар көп болушу керек. Ошондой эле иммунитетти көтөрүү үчүн кант, транс майлары, көмүртек жана алкоголду колдонууну жокко чыгаруу абзел. Иммунитетти цитрус жемиштери жана помидор жакшы көтөрөт. Аларда С витамини көп. Ошондой эле сарымсак, миндал, капуста, малина, йогурт, жашыл чай жана башкалар өтө пайдалуу келет. Төртүнчү фактор бул иммунитетти жогорулаткан дары-дармектер. Медициналык көз караштан алганда, иммунитетиңиз үчүн сиз эң башкысы сергек жашоо мүнөзүн тандап, жугуштуу оорулар жана инфекциялар аныкталган шартта медициналык жардам алууга кайрылышыңыз керек. Эгерде организмиңизде айрым заттардын жетишсиздигин байкасаңыз же аныкталса, кошумча азыктарды колдонуу туура болот. Бул мультивитаминдер болушу мүмкүн. А, B6, B12, С, Д, Е витаминдери цинк жана селен иммунитетти көтөрөт. Аларды туруктуу ичүү сасык тумоонун алдын алууну шарттайт. Өсүмдүктөрдөн эхиноцея, женьшен, лимон, алоэ, каланхоя жана башкалар иммунитетти көтөрүүдө таасирдүү жардам берет. Урматтуу көрөрман, сиз Түз эфирде Ден соолук программасын көрүп жатасыз. Бүгүн биз сейрек кездешүүчү оорулар, гемофилия,
аккан илдеттери жөнүндө маалымат берип жатабыз. Эгерде сиздерде тема боюнча кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө бизге байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032 22 код аркылуу 55732 жана ушундай эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, мына ушул гемофилияда менен ооругандарга кайсыл учурда операция жасалышы мүмкүн? Мисалы айтып калдыңыз да, сиз ички органдарынан да кан кетип калышы мүмкүн. Аны байкабай деле калышы мүмкүн да. Ооба, байкабай. Ички органдарында. Ооруган учурда гана билбесе байкабай деле калат. Бул көбүрөөк эң көп кабылдоосу гемофилиянын бул гемартроз деп аталат. Башкача айтканда, муунун ичине кан бат-баттан коюлуп отуруп, ал ошол кандын талкаланган калдыктары муундун ичине топтолуп отуруп, муун калыңдаша берет дагы, кадимкидей кыймылга келбей калган учурлар болот. Ошол учурда операция жасалат, муун кадимкидей алмашылат, толук. Эң көп бул тизе муунда, кызыл ашык муундарда ошол гемартроз көп учурайт. Буга чейин дарынын жетишсиздигинен, башка учурлардын таасиринен көп ошол гемартроз кабылып, тез-тез ошол муундун ичине кан уюп жүргөн балдарда, буларда ошол муундун кыймылдоосу начар. Бизде да кандай балдар көп. Буларга башка уже физиолечение жардам бербей калган учурда муунду алмаштыруу керек сунушун айтып ортопедтерге жөнөтүлөт. Ал учурда муун толугу менен алмаштырылат. Протез, башкача айтканда протез жасалат. Ички органдарга кан кетүү болгондо негизинен консервативдик жол менен токтотууга аракет кылабыз, башкача айтканда дары-дармектерден, операциясы жок жолдор менен. Бирок бул гемофилия менен ооруган бейтап бул сокур ичеги болбойт, же болбосо ашказаны оорубайт, же болбосо дагы бир башка операция болбойт деп кепилдик бере албайбыз да. Ошон үчүн андай учурларда операцияга чейин, операция учурунда, кийин бүт ошол факторлор эсептелинип, фактордун дарылары коюлуп, анан кийин операция жасалат. Ошондой эле ошол тиш оору. Эми тиштин гигиенасын канчалык айтса деле бала да таттууга жакын болот, кариес болуп калат, ал тишти алдыруу керек. Ал учурда дагы сөзсүз гематологдордун кеңешин алып, кайсы факторду кайсыл учурда жасаш керек жасатып алып туруп, анан тиштин алдырууга барат. Ошол айткандай эле эркек балдарда отургузуу, циркумцизия деп коет, сүннөткө отургузуу. Ошол учурда дагы атайын сүннөткө отургузганга чейин канды уюттуучу ошол фактордун дарылары берилип, анан кийин отургузуу керек. Ошол нерсеге көңүл буруу керек экен да. Мына ушул операциядан кийин кандайдыр бир кабылдоолор же болушу мүмкүнбү? Ошол кабылдоо болбосу үчүн аябай көзөмөлдө болуп, бүт кандын уюу системасын кайра-кайра анализин текшерип, анан кийин жасалат. Эми бирок протез болгон жөнөкөй оорубаган адамда деле бул кайра толук кандуу калыбына келиш үчүн убакыт талап кылынат, аябай чоң эмгек талап кылынат. Буларда ошол эмгек 2 эсе 3 эсе көп убакытты, ошончолук күчтүү талап кылат да. Кадимкидей эле ошол протез буттар менен баса алабы? Баса алат. Негизинен мына ушул артроз деп калдыңыз да? Ооба. Артроз болгондо мисалы жөнөкөйдө эле протез муундарын алмаштырбаганда эле канчалык кыйын экенин билебиз. Ал өнөкөй тилдет, анан көп убакыт дарылануу талап кылат да. Ал эми муундарды алмаштырганда кандай кам көрүш керек, ал кантип өзүнө караш керек, ушул боюнча айтып берсеңиз. Ошол негизинен ортопед атайын гемофилия боюнча түшүнүгү бар дарыгерлер жасайт бул операцияны. Андан кийин бүт кан кайрадан ошол муундун ичине уюп калбаш үчүн ал өзүн этияттап, туура тамактанып дегендей эле жакшы эс алып убагында, дарыларын убагында алып турушу зарыл, абзел. Көзөмөлдө аябай тыкыр көзөмөлдө болот алар. Жакшы, мындай деген суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Уран чыккан жерлерде дагы аз кандуулук же болбосо гемофилия оорусуга кабылгандар болуп калышы мүмкүнбү? Анан мен башым ооруйт дейт, көңүлүм азат, ушинтип мындай өзүмдү жакшы сезбейм дейт да, көзүм караңгы болуп кетет дейт. Бул кандайдыр бир ушундай ооруларга кабылып калдымбы деп ойлоп калам дейт. Эми бул гемофилия сөзсүз эле уран чыккан жерде болот деп айтуудан алысмын.
ошол радиация бул эми уран бул радиацияга кирет да. Ал жерден башка кан оорулары пайда болуп калышы ыктымал. Ошол эле айтып кетип аткан кандын рак ооруларына алып келиши мүмкүн. Же жөнөкөй эле бир гемолитикалык же болбосо башка бир кан аздуулуктарга алып келиши мүмкүн. Бул эми гемофилиянын бул 80-90% негизинен тукум куйт. Бул ошол энеден балага өтө турган оору болуп эле эсептелинет. Анан эми бул көрүүчүнүн суроосуна жооп берип кетсем, бул баш айлануу, көздүн караңгылоосу бир гана кан ооруларында эмес, башка нейроциркулятордук дистания деген ооруларда, вирустук ооруларда деле кездешүүсү мүмкүн. Ошон үчүн өзүңүздүн ден соолугуңузга туура кам көрүп, убагында анализдерди тапшырып, дарыгерлердин көзөмөлүндө болушу керек. Жакшы, жогоруда айттык, негизинен бул сейрек кездешүүчү кан ооруларына ак кан оорусу да кирет деп, Мына ушул ак кан оорусу жөнүндө кийинки маегибизди улантсак. Ак кан оорусу бул гемобластоз деп коет, башкача айтканда кан системасынын залалдуу шишик, рак ооруларына кирет. Бул оору менен бизге жылына бир 50-60ка чейин бейтап кайрылат. Булар өнөкөт жана өтө курч. Бул жалпы түштүк регион боюнча, Түштүк регион боюнча. Өнөкөт жана курч болуп эки түргө бөлүнөт. Бул өнөкөт формасы алар бир аз мындай прогноз мындай жайыраак, жакшыраак да, дарылоого бир аз жеңилирээк. Курч өткөн аккандуулукта бул дарылоо, бейтапты кароо аябай оордукка туура келет. Бул бир эле бейтаптын эмес, бул бүт үй бүлөсүнүн аябай чоң көйгөйүнө, биздин көйгөйүбүзгө дагы айланган учурлар болот. Эмне үчүн? Бул аккан өтө татаал ооруларга кирет. Аз кездешкени менен бул бейтап өтө оор абалда келет көбүнчө. Аккан оорусу менен ооруган бейтапта кан азайуу болот. Ошондой эле кандын уюу системасы толук бузулат, бардык жеринен кан кетет, бийик дене табы көтөрүлөт. Буларды дарылоо үчүн кан компоненттери чоң дозада, жетишерлик дозада куюлуп турусу керек. Андан сырткары ошолорго талап кылына турган химиялык дарылар бизде ооруканада камсыздап берет, бирок кээ бирки сейрек кездешүүчү аккан оорулары бар. Бул бир жылына 2 же 3 гана бейтапта болуп калат да. Ал оорулардын дарылары өтө кымбат. Акыркы бүт медицинанын өнүгүп аткан маалы деп айтылгандан кийин акыркы протоколдорго таянып дарылоо жүргүзүүгө дарылардын жоктугу дагы кээде шылтоо болуп калат да. Бул дарылар бир эле биздин ооруканада эмес, бүт Кыргызстандын территориясына жок дарылар керек учурлар болуп калат. Ошондой учурларда өтө сейрек кездешкенде негизинен бул бейтаптын өзүнүн тууган уругуна эле оордук келип калат да. Ошого бул жалпынын эле проблемасы, жалпылап көптөп чече турган проблема деп деле айтып келебиз да. Жакшы. Негизинен бул ак кан оорусундагы өзүнүн түрлөрү бар деп калдыңыз да, бул кандын рак оорусу. Ооба. Кандын рак оорусу. Эмне себептен бул илет пайда болушу мүмкүн? Бул рактын келип чыгуусунда эле ак кандын келип чыгуусунда дагы так бул ушул нерседен кийин келет деген аныктама жок. Бул оорунун келип чыгуусуна деле радиациянын таасири болушу мүмкүн, катуу стресстин таасири болушу мүмкүн, бир кандайдыр бир өтө оор вирустук инфекциянын деле таасири болушу мүмкүн. Анан өзүнүн бир определенный бир мындай пайыздык көрсөткүчүндө бул тукум куучулук дагы себеп деген жери бар. Бул аккан оорусу менен мурун деле айтып келгенбиз, эч бир адам мен бул ооруга чалдыкпайм деп айта албайт да. Бул ошондой оорулардын катарына кирет. Ар бир эле адамда болуп калышы ыктымал. Бирок сейрек кездешет. Чындап эле аябай өтө сейрек кездешкен ооруларга кирет. Жакшы, мына ушул аккан илдети менен ооругандар бул илдетке кабылган эле дароо байкашы мүмкүнбү, же болбосо башка ооруларга, башка кан ооруларга да алмаштырып жүргөн учурлар кездешип калабы? Андай учурлар көп кездешет. Бул аккан оорусу өтө көп кырдуу болуп өтөт. Көбүнчө мисалы дене табы көтөрүлгөн учурда булар жөнөкөй эле бул грипп, башкача айтканда ошол сезондук гриппке алмаштырып антибиотиктер менен дарыланып, бирок натыйжа болбой жүрүп, анан кийин 2 ай, 1 ай убакыт өткөндөн кийин качан бул аккандын проценти аябай өсүп, оор акыбалга келгенде келип түшкөн бейтаптар дагы болот. Кан аз деп кан аздуулукка басым жасап жүргөн бейтаптар болот. Кан аз, бирок дарыласа жыйынтык жок, дагы эле кандын азаюусу күчөп баратат деп келген учурлар болот. Бунун атайын өзүнүн спецификалык анализдеринин жыйынтыгында гана коюла турган дарттарга кирет да. Бул бардык эле лабораториялык анализдер бул оорунун бар экенин тактап бере албайт.
Кээ бир учурда мурундан кан кетүүсү ыктымал, мурду канап атат экен деп лор дарыгерге кайрылышы ыктымал. Анан алар дарылап, бирок алардын оорусу эмес экен, анан бизге жөнөткөн учурлар болот. Жакшы, мына ушул аккан оорусунун кур чыгармаганын өнөкөт деп калдыңыз да. Кур чыгармаганын биз билгенде мисалы дарылаганда толук сакайып кетеби? Курч кармаган аккандын оорусу химиялык жол менен дарыланат. Толук кандуу айыкпайт. Бул химиялык дарылардын таасири менен оорунун күчөөсүн токтотобуз. Ремиссия деп коет башкача айтканда. Оорунун андан аркылуу өрчүүсүн токтотуп, бул кан системасын калыбына келтирүүгө болот, бирок толук кандуу айыкпайт. Кээ бирки түрлөрүндө толук кандуу айыгат. Бул промиелоцитардык лейкоз деп коет. Курч өнүккөн, бирок бул ооруда химиялык дарылоо узакка созулат, 3 жылга чейин созулат, бирок ошондон кийин толук айыгуусу ыктымал. Бирок диагноз буларда 5-10 жылга чейин бейтап жакшы жүрсө деле, ал диагноз андан алынбайт. Ал оору кайсы бир күнү кайра кайталанып калышы ыктымал деген божомол бар үчүн. Өнөкөт формалары деле ошондой. Өнөкөт формалары деле негизинен химиялык дарылардын таасири менен жашап жүрө берет, бирок аларда курчка караганда жеңилирээк химиялык дарылоо жүргүзүлөт, анан курстары азыраак болот. Алар ошол ооруну токтотуу, башкача айтканда ремиссияга бат чыгат, курч ооруга караганда. Жакшы. Мына ушул аккан ооруларын дарылоодо сиздер жаңылануу кирип турабы? Сиздерде кайсы ыкма менен дарылайсыздар? Мисалы, ар бир өлкө ар башкача дарылайт экен да, маалымат булактарын карай турган болсокчу. Бизде деле мисалы улам жаңы методдор кошулуп турат да. Жаңы методдор кошулуп турат. Бул акыркы протоколдор, бул бүт Евразия мамлекеттеринин ортосунда иштетилип чыккан протоколдор менен иштейбиз. Бул протокол менен бир эле биз Кыргызстан эмес, коңшу өлкөлөр, ошондой эле Россия мамлекети, Европанын кээ бирки мамлекеттери иштеген протоколдор менен иштейбиз. Анан бул эми медицина өнүгүп атпайбы? Күндөн күнгө жаңы дары-дармектер, жаңы протоколдор чыгып калат. Кээ бирки ошол аккан ооруларын дарылоодогу жаңы дары-дармектер чыгат, бирок алар бизге башкача айтканда жеткиликсиз. Анын баасы асман чапчыган учурлар болот. Анан лицензия жок. Биздин Кыргызстан өлкөсүнө ал пока лицензия алып, бүт текшерүүдөн өтүп келгенге чейин убакытты талап кылган учурлар болуп калат. Бирок ошол жаңылануу, жаңы методикаларды киргизүү, эми азыр интернет булактары деле өнүгүп аткан учур. Анан бизде бат-баттан семинар, конгресс дегендер болуп турат. Бул гематология илими менен кеткен дарыгерлердин саны аз, ошон үчүн дайыма чогулуп, ошол семинарларда ой пикирлер менен бөлүшүлүп, ошолордун методикалары киргизилип турат. Анан эми бул аккан оорусунда азыркы дагы бир маселе бул ошол чучукту алмаштыруу. Пересадка костного мозга деп жасалып атат, дүйнө жүзүндө бүт кемик илигин алмаштыруу, ооба, сөбөктүн илигин алмаштыруу. Бул ошол аккан оорусундагы эң акыркы методика болуп эсептелинет. Бул кайсы учурларда алмаштырылат? Ошол баягы риск, аябай бул оору кайра кайталана турган белгилери бар болсо, кайра оору кайталана берсе, ошол учурда чучук сөзсүз алмашылуу керек деп биз сунуштама беребиз. Кээ бирки өнүккөн өлкөлөрдө ошол химиялыктары менен бир ооруну жанагы өнүгүүсүн токтотуп, башкача айтканда ремиссияга чыккандан кийин эле алардын өздөрүнүн эмеси боюнча эле пересадкага берет. Башкача айтканда иликтөө алмаштырууга жөнөтүлө берет. Бизде бул трансплантация пока ишке аша элек. Биз ошол башка мамлекеттерге гана көз карандыбыз. Алар ал жака жөнөтүлүп, анан ошол жактан алмашылган учурлар болот. Бул дагы өтө татаал процесс, өтө тез эле бизге киргизүү оңой деп айтуудан алысмын. Жакшы, айттыңыз да, негизинен бизде дарылоо жүрөт, анан бизге каттоодо турат депчи. Ал мисалы сиздерге каттоодо тургандан кийин канча убакытта кайрылып турат, стационарга келип, канча убакытта дарылоодон өтүп туруу керек? Ошол эле учурда химиялык дарылоо дегенде бизде коомчулукта ушул нерсе бар. Химиялык дарылоо дегенде, демек мен организм ууланат экен, мен иммунитетим төмөндөп түшүп кетет, же болбосо чачтар түшөт, кайсы бир дагы бир башка жактарга зыян тиет экен деген ушундай кооптонуу бар да негизиненчи. Ушулар боюнча маегиздүүлантсак. Бул курч өрчөгөн аккан оорулары биринчи ай сайын
келет. Бул ошол протоколдун негизинде ар бир формасына жараша өзүнүн протокол лечения деп коет, дарылоонун өзүнүн протоколу болот. Ошого карата дарылоо жүргүзүлөт. Мисалы, лимфобласттык лейкозду алып көрсөк, ал 186 күнгө чейин тынымсыз химиялык дарылоонун алдында келет. Андан кийин 2 жылга чейин кошумча поддерживающий терапия деп коет, химия терапия алынат. Ошондо 3 жылга чейин, 2,5-3 жылга чейин дарылоосу созулат. Миелобласттык лейкоздо булардын дарылоосу 1 жылга чейин созулат, бирок ай сайын алат. Ай сайын ошол химиялык дарыларды алып турат. Промиелоцитардык деле ошол 2,5 жыл убакытка чейин созулат. Алар толук кандуу айыгып, бүт лечениясын бүткөндөн кийин 5 жылга чейин бизде көзөмөлдө турат. Ар айда башында, кийин 3 айда бир жолу анализдерин, ошол иликтин анализин тапшырып, келип көрүнүп көзөмөлдө болот. Химиялык дарылар ошол айткан туура. Бул эми чындап эле бүт эле дарылар бардыгы өзү негизи химиялык дарыларга кирет, бирок бул аккан оорусунда ошол организмди уландыруучу касиети бар эле дарылар берилет, оор дарылар. Себеби бул бир гана ошол жаман аккан клеткаларын өлтүрүү үчүн ошондой высокотоксичный деп коет, башкача айтканда. Ошондой оор химиялык терапия жүргүзүлөт. Чачы түшөт, кусат, иммунитети түшөт, бирок булар кайра өзүнүн чучугу иштеп, ошол дарынын таасири чыгып кеткенден кийин калыбына келет. Чачтар кайра чыгат, оору калыбына келгенден кийин иммунитеттер деле калыбына келет. Ансыз бул ооруну токтотуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн берилет. Бизде ошол химиялык терапия жүргүзүүгө шарттар каралган. Атайын бул бейтап өзүнчө жалгыз палатада бокс деп коет. Жатат, асептикалык блок, ашыкча адам кирбейт. Ичинде бүт ошол керектүү санузелдер бар жогу бар. Ага бир күндө медайым менен дарыгерден башка адам кирбейт. Ошентип дарылоо жүргүзүлөт. Жакшы, негизинен алыш керек дедиңиз, бул рак клеткаларын көбөйтпөй, аны азайтып турат экен да? Ошону рак клеткаларын талкалап толук кандуу жок кылат. Жок кылат. Жок кылат. Иликтин именно ошо костный мозгдун ичине чейин кирип талкалаган үчүн ошол учурда ал башкача айтканда туура клеткалардагы кошумча талкаланат да, бүт адамдагы керек болгон эритроцит, тромбоцит, лейкоцит бардыгы талкаланып нөлгө чейин түшөт дагы, анан кайрадан перезагрузка дегендей эле кайрадан чучук кайра иштеп баштайт. Ошондо уже мурункудай ак канды чыгарбастан таза кан чыгарып башташ керек да. Ошол учурга чейин химиялык дары берилет. Жакшы. Анан мына талкалап жоготсо эмне үчүн бейтап толук сакайып кетпейт деген суроо жаралат да. Себептен де кемигилиги кайра жаңы канды иштеп чыгат деп атпайсызбы? Ооба, жаңы канды иштеп чыгат. Кээ бир учурда ошол химиялык дарыларга негизинде талкаланбаган аккан оорулар болот. Химия резистентная форма түрлөрү, ооба, ошол химияга туруштук берген аккан оорулар бар. Канчалык чоң дозодагы химия берсе деле, баягы аккан клетка кайрадан эле чыга берет. Андай учурлар болот. Анан азыр бул аккан менен айыгып, толук канды токтогондон кийин минимальная остаточная болезнь деп коет. Ошол оору кайра кайталанабы, кайталанбайбы атайын анализдери бар. Ошолордун жыйынтыгында текшерилип турат. Эгер ал жерден оору кайталанышы ыктымал дей турган болсо, анда көбүнчө ошол чучукту алмаштыруу керек, кайра оору кайталанганга чейин күтпөгүлө деген сунуштама берилет. Бул эми өтө баягы канчалык изилдесе деле бүтпөгөн бир оор татаал дарттарга кирет дагы. Бул рак клеткасы талкаланды дегенден кийин деле кайра эне кан жаңыдан кан чыгарып атып эле кайсы бир жерден дагы бир мүчүлүштүктөр кетип, дагы аккан клеткасын чыгарып коюшу ыктымал. Мындай суроо келиптир, бул оору тукум коюбу деп. Аккан оорусу тукум толук кандуу 100% тукум кубайт, бирок канчадыр бир эмесинде тукум куушу ыктымал. Демек, жогоруда айттыңыз да, бул ооруга кабылбаймын деп эч ким өзүнө кепилдик бере албайт депчи. Кайсыл күнү болбосун, кайсыл куракта болбосун бул ildetке кабылып калуу коркунучу бар. Алдын алыш үчүн биздин көрүүчүлөр эмнеге көңүл буруш керек? Алдын алуу үчүн бейтап баягы өзүнүн организмине жакшы көзөмөл жүргүзүү керек. Көбүнчө бизде баягы бейкапарлыкка салып коет да бейтаптарчы. Эчтеке болбойт, бүгүн эмес эртең барам, эртең эмес бүрсү күнү барам. Ооруп аткан бейтап деле дарыканага көп кайрыла бербейт. Көбүнчө өзүнчө үйдө, үй шартында дарыланып көргүсү келет. Ошентип ооруну көбүнчө өткөргөн учурлар көп болот да.
Мен ошол бүт эле жалпы калкка кайрылгым келет. Бул ден соолук негизинен биздин өзүбүзгө керек. Ошон үчүн ден соолукка биринчи кам көрүүнү өзүбүздөн башташыбыз керек. Өзүбүздүн ден соолугубузду, өзүбүздүн организмибизди угууну, байкоону үйрөнүшүбүз керек. Кайсы жерде кандай күндөгүдөн айырма бар. Баш айланып атабы, ооруп атабы, алсыз болуп атабы, же колу бутунда бир көгөргөн тактар пайда болду, аны жөн гана бул эчтеке болбойт деген бейкапарлыкка салбаш керек. Ден соолугуна өзү кам көрүү керек. Туура тамактануу керек, туура эс алуу керек. Ошондой эле бул ошол жашоо шартына, үй тиричилигине, иштеген жумуштарына дагы өтө баягы жакшы көзөмөл болуш керек да. Эми кээде 2-3 жумушта иштеп, бир токсический заттар деп коет. Мисалы, айыл чарбада жанагы жерлерге жана себет го атайын, жер семирткичтерди себет. Ошолордун дагы кандай кылып себүү керек. Ошолорду эми бизде көбүнчө айыл чарба, дыйкан чарба жакшы өнүккөн да. Ошол учурда респиратор кийүү керек, канча саат күнүнө чачуу керек, атайын өзүнүн баягы защитный костюмдарын кийип чачып, ошентип өзүнүн ден соолугуна да кам көрүү керек да. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Биз сизди угуп жатабыз. Урматтуу көрөрман, кандай сурооңуз бар? Гемофилия боюнча республикалык клиникада учетте турган балдар бар да. Анан ошол жакында эле убагында аякта менен плазмага кымбаттагандар берип турчу да. Ошону алгандан кийин жакында өздөрү кайра текшерип сырыс печеньге пайда болуп калыптыр, эме болупчу, анализ тапшырдачы. Аны дейм ошону кайра өздөрүнө дагы жок, башка бир кымбаттагылар жазып берип, ошону кандай кылат? Рахмат. Рахмат. Бул ошол жана айтып кеттик го, бул гемофилияга берилүүчү дары-дармектердин жетишсиздигинен мурун көбүнчө плазма куюлуп келген да. Анан ошол плазмадан кээ бирки бейтаптарга вирустук гепатиттер жугуп калган учурлар болгон. Гепатит Б, С деген формалары, алар ошол барып циррозго алып келген учурлар бар да. Эми бул негизги бюджетте каралган дары-дармектер буларга бекер берилиши керек. Анан бул циррозго эгер вирустук гепатитке чалдыкса, противовирустук терапия деп коет. Противовирустук терапия боюнча так маалыматым жок экен. Кайсы дарыларды гуманитардык жардам аркылуу же бюджеттин эсебиненби биздин мамлекетте барбы жокпу билбейт экенмин. Бирок буларга керектүү факторлорду толук кандуу болбосо дагы ошол оор кырдаал жара алганда берилүүчү дозада бизде жетишерлик бар. Жогоруда айттыңыз да, негизинен бул кан куябыз, анан химия терапия менен дарылайбыз. Анан бейтаптар ошол химия алганда, химиянын да түрлөрү бар да. Бул таблетка түрүндө бересиздер? Жок, биз негизинен тамырдан куюлат. Тамырдан куюлат. Анан таблетка түрүндө да бар да, дары-дармек. Таблетка түрүндө дагы бар. Мисалы, ушулардын кабыл алгандан кийин бейтап өзүнө кантип кам көрүш керек? Анан кээде биз ушул айрым бир бейтаптарды көргөнүздө күндө көп жүрүүгө болбойт, андай мындай деп айтып калышат. Ушуну дагы кошумчалап кетсеңиз. Ооба, бул химиялык дарылоодон кийин сөзсүз атайын рекомендация беребиз. Бул толук айыгып чыккандан кийин деле күндүн нурунда жүрүүгө болбойт, ашыкча физикалык нагрузка кылганга болбойт, вирустук инфекция менен ооруган бейтаптардын жанына барбагыла. Ошондой эле грипп учурунда мына октябрдан баштап апрелге чейин бул грипптин өрчөгөн маалы болот да. Ошол учурда маска тагынып жүргүлө, көпчүлүккө барганда маска кийгиле деп айтабыз. Булардын баары бир иммунитети төмөнүрөөк болот. Дары-дармек, таблетка ичип жүргөн бул көбүнчө өнөкөт гемобластоздор, башкача айтканда хронический лейкоздор. Буларга деле ошондой сунуштама берилет. Булар дагы бул
ден соолугунан баары бир мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар катары кабыл алынат. Оор жумуш аткара албайт, күндүн нурунда жүрө албайт, ысык жакка киргенге болбойт. Чектөөлөр көп эле болуп калат. Жогоруда айттыңыз, бул бирден бир дарылоонун жакшы ийгиликтүү болушу бул кемигилигин алмаштыруу деп калдыңыз да. Мисалы ошол кемигилигин алмаштырууга деле алдын ала даярдайсыздар, даярдайсыздар, анан кайсыл жактарга барып алмаштырып келүүдө. Бүгүнкү күндө мисалы ошол нерсени, ошол процедураны жасап келген бейтаптардын абалы кандай? Кемик илигин алмаштырууга чейин, эгер ал аккан оорусу боло турган болсо, бул ошол канды аккан оорусун бир аз баягы токтотуп туруучу химиялык дарылар берилип даярдалат. Чоңураак дозадагы химиялык дарылар берилип, аккан оорусун токтотуп, андан кийин иликти алмаштырганга жөнөтүлөт. Бул ар бир мамлекеттин өзүнүн баасы бар да, ошол. Анан бейтаптын финансылык абалына жараша ошол мамлекеттерге жөнөтүлөт. Индияга, Турцияга, жана Израилге барган бейтаптар бар, Россияга барган бар, Италияга баргандар бар. Бул аккан ооруларынан сырткары апластикалык анемия деп коет, таптакыр кемик иштебеген учурларда дагы бул трансплантацияга көрсөтмө болуп эсептелинет да. Анан тилекке каршы бул илик алмашкандан кийин дагы бейтап толук кандуу 100% айыгат деп эч ким кепилдик бербейт. Ал иликти алмаштырганда деле 60%га чейин гана кепилдик бере алышат. Бирок бул леталдык исход деп коет. Башкача айтканда бейтаптын ошол кемикти алмаштыруу учурунда жок болуп калган учурлар да жок эмес. Анан алмаштырып келген бейтаптар ал жактан келип, бул жака келип ошол ал жакта алмаштырган учурда дагы аябай көп операция учурунда аябай көп кабылдоолорго душар болушат. Ошолордон чыккандан кийин анан 6 айга чейин ошол кайсыл жерде алмаштырса, ошол жерде көзөмөлдө болуп, бейтап иликти алмаштырган клиниканын көзөмөлүндө болуп турат. Эгер кокус кабылдоолор болсо, алар ошого карата дарыланат. Анан кабылдоолору жок, бардыгы жакшы болсо 6 айдан кийин бизге келип көрүнүп турат, бирок 3 жылга чейин ошол клиниканын көзөмөлүндө болушат баары бир. Алар кемикти алмаштыргандан кийин деле ошол иммунитетти төмөндөтүүчү дарыларды дайыма такай ичип турат. Иммунитетти төмөндөтүү? Иммунитетти себеби ал башка бирөөнүн донордун клеткасы да ал өзүнүн клеткасына күчтүү болуп, ошол кемикти алган адамдын организмин жеп жок кылбаш үчүн ошол коюлган присадка болгон кемиктин иммунитетин төмөндөтүүчү дарылар берилет. Канча убакытка чейин? Ал бейтаптын абалына карата кээ биркилер өмүр бою берилет. Өмүр бою берилет, ичилип турат. Көзөмөлдө жүргөн балдар бар, көбүнчө бул иликти алмаштырган жаш балдар жакшы көтөрөт, ошол жаш балдар бар. Анан чоң адамдарда башка коморбиддик состояние деп коет, башка кошумча оорулары бар болгон үчүн аларда ошол кемикти алмаштыруу өтө оор, өтө көп кабылдоолорго душар болот. Бул бүт өнүккөн мамлекеттерде деле ошондой чоң кабылдоолорго душар болушат да. Демек, балдарга жасалса жакшы, ийгиликтүү болот, чоңдорго кооптуураак деп айтасыз да? Кооптуураак, эми бул жашы өткөндөргө. Көбүнчө ошон үчүн 50 жаштан жогору кабыл албаган клиникалар бар, 60 жаштан жогору кабыл албаган клиникалар бар. Анан бул ошол кемикти алмаштыруунун дагы бир нече методдору бар да. Башка тууган уругунан, донордон ала турган бар. Анан кээ бирки кан ооруларында өзүнүн кемигин кайра өзүнө куйган учурлар болот. Алар ошо ийгиликтүү эле болот. Ал өзүнүн кемигин алып топтоп запаска коюп, химиялык дарыны берип туруп, кайра өзүнүн кемигин куйган учурлар болот. Бул ауто деп коет, ауто ТКМ деп. Бул учур ийгиликтүү эле болот. Жакшы. Ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Жаркынай Өмүрзакова, Ош областаралык Бириккен клиникалык ооруканасынын гематология бөлүмүнүн гематолог дарыгери болду. Сизге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп, жалпы тилек көрүүчүлөргө бүгүнкү тема боюнча кенен маалыматтарды айтып бердиңиз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Рахмат. Ушун менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.